Казакстан айыл чарба өнүмүнүн жалпы көлөмүн 2 эсеге көбөйтүүгө ниеттенүүдө. Экинчи жагынан өлкөнү толук каптап, мүмкүн болушунча импорттон кутулуу пландалууда. Калганы экспортко жөнөтүлөт. Буга байланыштуу чейгизатты терең кайра иштетүүгө артыкчылык берилет. Ага чейин эгин талаалары ар тараптандырылып жатат. Маселен, сууну керектөөчү дан кыскартылып, анын ордуна май өсүмдүктөрү, кант кызылчасынын аянттары кеңейип келүүдө. Ошондой эле быйылкы жылдан тарта ички рынокто суроо талапка ээ болгон сүт жана канаттуулар фабрикасы сыяктуу 8 тармакты каржылоо башталды. Мунун баары 2024-2028 жылдарга карата жол картасына камтылган. Өкмөттүн алкагында көрүлгөн чаралар каралды. Документте тармакка каражат тартуу жагы да эске алынган. Быйылкы жылга эле пландалган инвестициянын көлөмү 1,7 триллион теңгени түзөт. Айыл эмгекчилерин колдоонун жаңы механизмдери ишке киргизилип жатат. 10% косумча каржыландырууду көздөп отур. Курулуштун жалпы куну 1,6 миллиард теңге жергиликтүү бюджет. Шаруашылык өнүмдөрүн улгайтуу боюнча кабылданып жаткан. Быйыл көктемге экс жумуштары менен ауыл шаруашылык техникаларынын лизингине Быйыл жазга айдап себүү иштерини жана айыл чарба техникаларын лизингге алууга ири каражаттар багытталды. Жеңил шартта берилген насыялардын көлөмү биринчи жолу 580 миллиард теңгеге жетти. Ага чейин бул көрсөткүч 180 миллиард теңгеден ашкан эмес. Бул дыйкандарга агротехникалык бардык зарыл иш-чараларды толук өлчөмдө жүргүзүүгө мүмкүндүк берди. Ошол эле учурда дараметтүү ишкердик корпорацияларды тартуунун эсебинен каржылоо булактары максималдуу түрдө кеңейтилди. Каржылык мекемелерде төз субсидиялоо механизмдери жана агроөнөр жай комплексинин субъектилеринин кепилдиктери киргизилди. Өнөр касып кешен субъектилеринин карыздарын кепилдендирүү тетиктери энгизилди.